birlikte Жогорку Кеңеш төрагасы Нурлан Мекембетов менен биргеликте сүйлөшүп, төраганын колдоосу менен 100 000 сом акча, фонддон акча бөлүп берип, мынакей 3 районго ачык көчөтүн тигип атабыз. Бул көпчүлүгү түшүнбөй атат. Бул көчөттүн аты Элдорадо, Сосна деп коет. Бул биздин эмеге туура келбейт деп көп айтышып атат да. Буну силер жакшы билесиңер. Достук айыл өкмөтүндө бүгүнкү күндө 12 000 штук 8 жылдан бери көп атабыз. Ушул биздин ушул Аксы, Нокен регионунда климат ташу Элдорадо Сосна туура келет. Ушул ысыкка турушуп берет, ушунчу. Ошон үчүн мына 12 000 штук буга чейин жылда 1000-2 000 штукка деп атабыз. Өсүп атат. Дыйкандарга биздин мамлекеттен эч нерсе кереги жок. Болгону шарт керек. Туурабы? Суу жеткирип берсек, жер семиткич, селитра, мачайына арзаныраак убакыт саатында жеткирип берсек, күйүүчү май, солярка 100 килограмм 13 сомдон өйдө сата албасак, анда биз банкрот болобуз. Мына өзбек туугандардан бизге дарбыз чыгып атат, былтыр жол тозууга чейин чыкканбыз, билесиз, кабарыбыз бар, ошол жагым эмне болуп атат? Мына былтыр ушу маалда келип насоста жолукканбыз, туурабы? Жылыш барбы? Бар. Былтыр мен силерге айттым эле, урматтуу туугандар, кичине сабыр кылып тургула. 1-2 жылда өзгөрүү болот. Мына жаңы насостордун баары келип, дүйжөктөрдүн баары келди. Кошумча акча каражат бөлдүрүп, Кудай буйруса, келерки жылга дагы ушул шарт түзгөнгө аракет кылабыз. Жанагы 400-500 гектар куруп жаткан жерлер бар, туурабы? Кайрагы үлүш жерлер куруп калган жерлер бар. Кудай буйруса, мына Кудай ден соолук берсе, 3-4 жылда бар жерге суу жетет. Ушунун үстүндө иштеп атабыз. Жанагы айылдарда, региондордо көйгөй өтө көп да, бирок бир заматта баарын чечип коюш кыйын, билесиңер, туурабы? Аста-аста баардыгы Кудай кааласа чечилет. Баардык менин жүрөгүмдө, баардыгы жүрөгүмдө. Баардык айтылган сунуштардын баары эсимде, эч качан унутпайм. Жетекчилерге айткан убактылуулугундагы сунуштун берип, мына эл жыйындашты материя көтөрүлдү. Андан кийин азамат менен чогуу, ал жыйындан кийин барып көрүлөт имаратты. Мүмкүнчүлүк болсо эми быйылча бир айыл баланы териске болуп кетпесин. Бирок элге керек да бул жерде чоң айыл өкмөт. Бирок алда эң чоң айыл өкмөт ушул. Мына айыл кеңеш депутаттары турат. Силер дагы ушул төрага берген айылды колдоп, биргеликте, ынтымакта мен ойлоп атам, ушу 4-5 жылда Учкоргонду толугу менен өзгөртөбүз. Кудай буйруса, жашыл шаар кылабыз деген аракеттерибиз бар. Элибиз аман болсун, заманыбыз тынч болсун, мамлекетибизде туруктуулук болсун, Кыргызстанды Кудай колосун. Рахмат бар.